Асан Жақшылықов қарағайшылар әңгімесі. Екі қарағайдың бири-биринен өзгөчө деле айырмасы жоқ эле. Болгон бөтөнчөлүгү бирөө саал өйдөрөөк дөңсөдө өсүп, көзгө шаңкайып бийигирээк көрүнөт экен. Аны кудай аткыр кийин байкап жүрөбүз. Мына ушу жанаш өскөн шыңга бой эки карагай бала кезинен моюндаш өскөн эки адамдын мамилесинин эки ажырым болуп бузулуп кетишине эбепке себеп болду да саат басып, андан соң алар көпкө жүз карашпай баарыдан да бүт айылга келеке сөзгө калышты. Окшошкон кежирлер деп, келжең деп атайы тийиштик менен так маза кылышкандарга күн оңунан тууп берди. Жана алардын жылдырма какшыгы жанга барган сайын катуу тийчү болду. Жок, эки карагайга чейин эле аларды кырсык тооруп калса керек. Кежирлик деген деле кетпес кырсык эмеспи? Алар кыйладан бери биринен бири өйдө, биринен бири тың өңдөнүп, жолуккан эле жерден дайыма өз ара тиреше калмай адат күтүп алышкан. Бирок 2 күн мурун дүкөнгө таруу түшүп, очойгон калың кар жаап салбаганда эле бул балекет окуя болмок эмес. Чогулуп карагайга бармак болдук. Чогулдурдун аялы бышык катын эмеспи? Каражанын кар чуруп, сатынга неме, пулу көп да. Угуттан арбын салып, тиги дүкөндөгү таруудан ап келип, күрүгүчтөтүп босо сала коюптур. Карагайга жетээрибиз менен чогулдур ышталган кызыл эркеш чаначын деле кой, бажактап каадалуу чечип, адатынча кырданып кирди. Макташынча бар экен. Жарыктык таруу бозо көбүрүп жабырып ийине келген экен. Жутаарыбыз менен эңгирей түшүп, дароо ичегибиз кызып чыкты. Биз тамшанып бозосун жуткан сайын чогулдур ого бетер даарып, оңбогур, өз катынын өзү жерге сууга тийгизбей күчтөнө мактай баштады. Митайым чогулдур минтип кыябы келип турганда удулду өткөрбөй өз сүбөсүн көтөрүп, ал эми атагандашы Айдикени эл алдында басынтып коюш керек эле да, оюнда ал мүдөөсүн жым дегизбей түшүндүк. Биз да чогулдурга кошулуп, бозосун бекер ичип жатсак, анын катынын жерге жеткире көкөлөттүк. Бу дагы күзүтүп кетти. Айдыке адетинче жүзүнөн түгү чыгып тырышып эле калды. Бозоңо бара келди деп жарбактап койдук. Көңүлү көтөрүлүп турган чогулдур тетиги жогорку карагайды мен кыям деп калды. Анда Айдыке: "Жок, мен не бак ээлегем, күрмөм түбүндө жатат" деп кескин тырчып, мурдунан деми кызыңкы чыкты. Бизге эмне? Чогулдурдун аялынын көбүргөн бозосун баса-баса согуп алып, карагай кыйганы туш-тушка тарап кеттик. Көрсө тиги окшошкон эки кежир алиге карагайга барышыптыр да, башын ачып албай түз эле жарышып, бир карагайды эки жагынан шыпылдата кыйып киришиптир. Анан бирөөнүн чамындысы экинчисин ыргыйт да, сөгүшүп эле жатып калышты. Сооп, сөгүшө беришсин. Бизге эмне? Эрмек керек да. Жок, чындап баратышат. Бири-биринин ата жотолорун калтырышкан жок. Биз да делдейип эми чындап кулак түрүп калдык. Кырсыкты карабайсыңбы? Сөз заматты ырбап, ачуулар тез эле бышып, бирөөсү сен кый деп тирешиппей басып кетсе эле болмок да. Тегеректе Кудайдын карагайы жайнап турбайбы? Жок, эрегишти да калышты. Колдорунда жалаңдаган курч ак балта, ичегилеринде бой кызыткан бозо. Кудай акы, мен чындап бир аз жүрөксүй түштүм. Чогулдурдун аялын талашкансып, эки берен тоонун бир карагайын талашты да калышты. Бар тиги карагайга итирейбей, деди чогулдур өкүм. Сен бар энеңди, Айдыке ашат түз эле сөгүп жиберди.
Бул карагай ичине өрт жаккан сөз болду. Биз жеткиче кырсык болоордо баары шай келет эмеспи? Төгөт чогулдур. Балтасын ыргытып жиберип, анын көрөгөч көзү адетинче тамыры бош турган дүмүрдү көрө койбойбу да. Шүмшүк. Шак жулуп алып, ачуусу тез кайнаган эшек түз эле кара кушка бир салып турбай. Айдикең шорду урайын. Күп деп кулап түшөт да. Бул алек саатта эле болгон окшойт. Аңгыча карагай ичи жым-жырт боло түштү. Биз арачалайлы деп жетип барсак, Айдике небак жерде сулк жатат. Тили ооздон жок. Килейген дүмүр сынып кетиптир. Мүрт кетсе керек. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Өлүптүр шорлу, деп койдум. Муунум титиреп чыкты. Килейген дүмүр бөлүнүп кетсе, адамда жан калабы? Кишинин кылдан ичке жаны кантип туруштук берсин тиги килейген дүмүргө? Демден дайын жок. Дүмүр тиери менен эле байкуштун жаны алты кес учуп кетсе керек. Дароо дендароо болдук. Мээм чымырап кетти. Заматтын ортосунда ийин карагайдын ичинде бейишиң болгур ак карда Айдике сөлөкөт болуп жатты да калды. Тирүүлүктүн жышааны жок. Жалпы эстен тандык. Айдикени өлтүрө чапкан чогулдур баштап өлүмдүн сүрү курусун. Текши баарыбыз абдаарып, бул ойдо жок окуяга кирептер болуп, заматта өрөйүбүз учту. Чогулдур эми балекетти сести окшойт. Айдикенин аягына жылып барып, алда шоруңду урайын-ай. Өзүн төбөгө муштап жиберип, ач күсөндөй ачуу өкүрүп алды. Эми мээсине жетти белем. Киши өлтүрүш оңой бекен. Ал турсун мен кошо күнөө кылгансып, жаным өзүмдүкү болбой, аргам кетип турган эле. Бирөөнүн ажалы, экинчисинин шору. Эмнегедир көзүмө алар талашкан карагай көрүндү. Ошо жерде өсүп калганына жиним келип кетти. Эки жагынан эки балта эрегишип кыйып кирген алиги карагай кадим өзүнө кол салган эки эргежи элди ачуусу менен ыргытып жибергенсип, аларды өлтүрө чапкан дөөдөн бетер кенебей, унчукпай, жарааты сыздап турса дагы, бирок тиги балта тийген кесиндиден ызасына ачылып, небак бизден мурун ыйлап кириптир. Чогулдурда чөк түшкөнүнөн жазбай өңгүрөп жатты. Бирок Кудайакы же өлүккө, же өзүнө, же заматта болуп кеткен кырсыкка, Айтор кайсынысына болсо да үнүнөн чындап жаны кейип жатканы билинип эле турду. Өкүнүчү өтө терең эле. Азыр эле жерге батпай, балбактаган чогулдурдун эми мусаапыр түрүн көрүп аяп кеттим. Болоор иш болду. Боесу канды. Айтор башын ташка койгуласа да, шорлууга кыйч этип түрмөдөгү темир эшик ачылгансып кетти. Стапыралла. Мындай балекет окуяга күбө болгон да оор экен. Башым каңгырап, айлам кетип турган. Демейдеги акыл эс жок. Бозо менен кошо жутуп койгонсуп, түзүк ойдо калбайт экен. Ойлонгуча да болгон жокпуз. Бокилдин көнүмүш адат эмеспи? Эскирген майлуу калың кара шымына макисин жанып калыптыр. Ал такай ошентет. Ойлонгондо макисин шымына жанып, майланышып бүткөн шымына улам кайрап ойлонот. Анын эски адети. Арыга жокто дагы мээс иштеп, бирдеме ойлонмуш болуп турганына каниет. 5 киши бирге карагайга келсек, ылым санашкан жолдоштор болсок, бир айыл эл болсок, ана мына бизди кара басып, бирөөсү өлүп, бирөө соттолгону турат. Калганыбыз абакка кошо кетебизби же күбөтөбүзбү, ким билет. Кара баскан чогулдурдун катынынын бозосун чогуу жуттук го.
Шақабаны күчөтүп, экиге жерди кайраштырып, жараттарына туз сепкен дал биз элек го. Мына балени өзүбүз эле тилеп алдык. Кырсык айла жок. Анан Бокил байкуш макисин жанып, ойлобогондо аргасы канча. Дагы кайраттуу экен. Тиги Чымырбектей чыйт түкүрүп, четтеп турса кантмекпиз. Ал балекеттей амалдуу неме бозон ичкен да сүйлөгөн да эмесмин. Деп чын эле унчукпай бозонун шыңгытып жатпады беле. Ичип алып кажылдакка аралашпай эртеде туруп кеткен. Небак сезген каапыр. Өлөөрүн эле билбейт. Бале дайыма суудан кургак чыгат. Чогулдур байкуш куурабады. Баарыдан Бокилди көтпөдү. Кичине кеңешип койсо Кудай алабы? Башка эл алдын ала жетесине жеткире терең ойлонуп алып иш кылат экен. Биз бале баскыр баш эмнеге керек экенин билбейбиз го. Биз болоор ишти болтуруп коюп, кылаар ишти кызуулук менен кылып коюп, анан барып ойлонобуз. Чымырбектин шаардык окумал жээни айтмакчы, бул биздин улуттук ментибиз дейт го. Бокил жанагынтип макисин санына жанып жатып эле бир маалда шарт атып тура калып, ай буйга келбей тиги чөгөлөп олтуруп алып шолоктоп жаткан Чогулдур байкуштун бир кулагын дароо шарт кесип салса болобу. Дагы мен арга таптым деп кудуңдап коет. Кулак өзүнүкү эмес да. Чогулдур байкуш да сөлбүрөп тосуп бергенин айтпайсыңбы? Кулактын түбүнөн шарт кесилип калганын да кеч байкап жүрөбүз. Небак эле ыргытып жибериптир ой. Шумдугун кургур. Чогулдурдун эми эле баарын жаземдебей угуп турган кулагы азыр эмне болуп кеткенин аңдабай калса керек. Арга таппай турганга Бокилдин макиси шарт кесип салып, карга ыргып кеткен экен. Же кызарып канаарын, же чыңырып ыйлаарын билбей, кулак ысык сууга түшкөн чычкандан бетер, адеп секирип барып, жаны өлгөндө эстен танды. Чогулдурдун кесилген бир кулагы төмөнкү карагайга жетпей, ара жолдо ыйлагын келет экен. Айдикедей султ жатып калды. Ушинтип карагайчыларды коштогон кырсык чалды. Тирүү адамдын башынан кулагынын кесилгенин, ыргытылган кулак өзүнчө секирип барып эстен танганын ялла биринчи көрүшүм. Кулактын да өзүнчө жаны болот экен. Ал байкуш дагы кырсыктаганда жан талашат экен. Мындай жорукту ким көрүптүр? Ошондо барып Чогулдурдун башы молоюп, оң кулагы жок калганын байкадым. Баштын кысыры кете түшкөн экен. Кулагынын ордун заматта дүр деп кызыл кан жая бериптир. Эзели токтоор эмес, ак кар кызыл ала кан болуп эле жатып калды. Кайдан токтото алалы? Бирок ушул жерден Чымырбектин шамдагайлыгынын пайдасын көрдүк. Чепилдеген байкушум, биздей оозун ачып, бозого кекирип отура бербей, небак ширеңке таап, тердигинен үзүп ала коюп, курумшуну түтөтүп келе калыптыр ой. Молодец. Курумшуну жаап жатып калдык. Тигинтип томсоруп олтурганга караганда, бул жакшы экен, кан болот, ич деп бозода коюп келе калышты. Чогулдурга жуткуруп, өзүбүз да жаңыртып согуп алдык. Курумшуну болсо улам түтөтүп келе бердик. Бокил курумшуну кайра басып, тез эле чоң врач болуп алды. Чыда чоке, чыда кайбарым, чыда көк жалым, түрмөдөн кутуласың. Баштан кулак садага, үйгө барганда түлөө бер. Элге ооз басырык кыл. Болоору болду. Айдеке чыр баштап, кулагыңды тиштеп үсүп салды дейбиз. Биз бир-бирден күбөтөбүз чыр. Айдакеден чыкты дейбиз. Чоке, чыда, деп Бокил болбойт. Көрсө кулактын эмнеге шылынганын ошондо барып боолголоп жүрөм. Бирок Бокил бир ооз кеңешип койсо болмок. Жагдайды көрүп туруп, Чогулдурдун кулагын эмнеге аяйт делек, кеп кеңешпей койгонунда болуп жатпайбы? Кырсык ушу менен чыгып кетсин, деп. Анын эмчи домчу экенин эч билбептирмин. Эптеп канын токтотконуна сүйүндүк.
Кансырап чогулдурда өлүп калса кантет элек? Анан барып өз ара кеңешип жүрөбүз. Өлөр киши өлдү. Экөөнөн бирдей ажырасак бизди Кудай урбайбы? Муну кырсык деп коет. Баягы көнүмүш эки кежир эле го. Дүмүрдүн дароо табыла калганын карабайсыңбы? Же карагай башка жерде өскөндө эмне? Бул суу кошпогон кырсык. Биринчиден ушинтип окуяга баа бердик. Экинчиден элге шердименде болбойлу. Болоор иш болду. Менде бөтөлкө бар деп Бокил күчөдү. Ант ичебиз. Сөзгө туралы баатырлар деп маселени түз эле кабыргасына койбоду. Ант иштик. Ынтымакташтык. Биринчи Айдаке чогулдурдун кулагын тиштеп үзүп алды дейли. Могу көзүбүз менен ар бирибиз көрүп турдук деп айтабыз. Анан жооп кылып ачуу менен шорло чогулдур ызасына чыдабай дүмүр менен бир салды. Ыраматтылык дароо кете берди дейли. Бу жерде атайын карасан атайлык жок да. Кежирлик дүмүр карагай булар үчүн жазаланбайт. Күнөөнү ошолорго ыйгаралы. Анан экөө балекеттей ынак болчу, балдарына өкүл ата болчу деп айталы. Сөзүбүз ушу. Антыбыз ушу. Кысам ичкиле мырзалар, ант бергиле мырзалар деп аракты жөн ичирбей, арак менен антты кошо ичирип, Бокил кулак кескен макисин жалаңдатып туруп, баарыбыздан бекем сөз алды. Аны ата жотосун калтырбай сөгүп, Бокил өлтүрүп кое таштады. Токтот, Чымырбек. Куру болсок, тууган болсок, Кудай арбак бар. Башка салганды көрдүк. Ээн жерде ант бердик. Чогулдурду баледен сактайлы деп сүйлөтпөй койду. Чын эле кесилип кетсе кимибизге опа. Байкуш бала чакасына тээк болуп, аялынын бозосун ичип жүрө берсин. Жаман жолдошун ким берип жатыптыр? Кыскасы арак менен бозонун аралашма сөздөрү дагы адамгерчиликти сүйлөтүп жатканы ичим эзилип турду. Айдакенин болсо ичээр суусу түгөнгөн экен. Бейишин берсин. Биздин бүтүм ушундай эле. Койдум. Чечкиндүүлүгүн айт. Ким эле даа барып бирөөнүн башында кулагын шылып салат. Айда бара келди. Баарыдан да момент ойлонгонун карабайсыңбы? Адамдын башына келе турган чечим эмес. Чымырбектин жээни айтмакчы, гениально. Чын эле мындай учурда алтын башка кулак садака кетпей, делдейип эмне аман турат эле. Бокилдин амал тапкычтыгына чындап эле баш ийдим. Кудай бар, сүйүнүп да, дем байлап да калдык. Ал турсун чогулдурду көндүрүп, бүрүшүп жерде жаткан кулагын өз колу менен бейтаарчысына оротуп, балким доктурдан тиктирип аласың деп чөнтөгүнө салдырып койдук. Карагай кыябыз деген ойбуз кайда кетип калганын билбейм. Бала чака үйдө, мейли үшүп турар. Тобо деп чогулдурдун катынынын бозосунан эми көңүлүбүз биротоло жайланганда катырып ичип бердик. Каныбыз тамылжып, жаныбыз бир аз сеп алгансып калды. Бир кезде баягы өлүп жаткан Айдакени карабаспадыбы? Кудай шерменде кылып ал тирүү экен. Байкуштун жаны тиги 7 катар асманга чыгып, кайра келгенче ушунча мезгил өтсө керек. Анын ортосунда тигинтип далай окуя болуп кетпедиби? Эми Айдакеге кадимкидей жан кирбедиби? Анан жан кирмек түгүл эсине да келди. Тиги тириле баштаса, Бокил чогулдурду бир акшырая карады. Айдакенин көк жалдыгын ошондо бир байкадым. Эсине келе албай жатып түз эле чогулдурду адетинче ашатып сөгүп кирсе болобу? Каптыр эй, Айдакенин оосундай балет оозду биринчи көрүшүм. Тим эле ак ит кирип, кара ит чыгат, ашатты белем. Чогулдур байкуш кубалы болду. Айдаке тигинтип тирилип келсе, ашатып ата жотосун калтырбай сөгүп турса, баардан да кулагынан ажыраса, эй ал да атанын баласы го. Жаным ачып кетти. Өлүп калса сооп болмок экен, кушбуруш Айдыке. Калыстык жокпу деп койдум. Ушундай балет сөздөрдү толтура алып жүргөн акмакты, мындай сөзү уу акмакты Кудай эмнеге кайра тирилтти дейм да. Мууна түшөт экенсиң.
Өліп қалсам немне болот элең дейт. Биз ага не бак жаназа окуп койгонубуз менен иши жок. Догурунат да. Анан кайрадан ит атай тутулуп, суу кошпой суйгуна сөгүп кирет байкуш чогулдурду. Молодец, Бокил дагы бир эрдик кылды. Өлгүң келип турабы? Өлгөнүңдү көрбөдүкпү деп ысырынып, чогулдурдун чөнтөгүндөгү оролгон кулагын дароо сууруп чыгып, көрдүңбү момуну? Деп бир колу менен шымына макисин жанып, токтот акмак деп бакырды белем. Кулагым тунуп калыптыр. Тоо жаңырып, жогортон көчкү көчкөнсүп калды. Бокил чогулдурдун кулагын тиштеп үсүп алат да, кулагы гана акмак, кулагы гана деп жатам, өлмөктөн доңуз копсоң болмок деп кайра өзүн демиктирип ашатып кирди. Табам гана түштү. Бали деп жибериптирмин. Айдеке кийин таарынып жүрбөдүбү? Чогулдурдун бир кулагы жогоп калган эми көрдү. Кулактын ордуна курмушу таңылып турган болчу. Бокил барып чогулдурдун кулагын ме деп колуна карматып койду. Бир кулакты, бир курмушуну карап эси ооп калды. Ачуусу тарамак түгүл, кежирлиги жоюла баштады окшойт. Чоке, мен ит болуп турмун. Алдыңарга түшөйүн. Кара басып кежирлигим кармап кеткен тура. Милицияга бара көрбө, чоке, деп какшап ийди. Бокил, ач тишиңди. Тишиңди бирден чагам. Чогулдурдун убалы кимге деп баягыдан бетер жаалданып, кежирдин сезин ого бетер күйүп салды. Сооп эле болду дедим ичимден. Айдакенин амалы эми түгөндү. Чекесинен суукка карабай, өлүп тирилгенине карабай, муздактар чыпылдап чыкты. Бул кордуктан көрө өлүп калса сыйлуу болмок. Тирилип эмне кылат дейм да, эстей албады. Чогулдурдун кулагын качан чайнап салды экен, мойнуна ысык сорпо төгүлдү. Сөкмөк түгүл күнөкөр болуп, бетине тикей карай албай калды. Бокилдин каарына ким чыдайт? Анын өкүмүнө баш ийип, кый деди төмөнкү карагайды көрсөтүп. Анан өйдөкү карагайды жык деди. Бутатты. Айдеке кежирлигин коюп, лам дебестен балтасын ала чуркап, тимеле жибек болуп калыптыр. Качан камылгалары жалпы шайма-шай болушканда чогулдурду алдыга салып, күйгүм талаш карагайчылар айылга кирип келишти. Кежирлердин окуясы эртеси таң атпай эле кыштакка дүңдей түштү. Ким айтканын билбейм. Мен болсо өз аялыма каргантып жатып, араң айткансыгам, кыясы катындар жайып жиберишти окшойт. Анан жалпыбыз кулактын түлөөсүн өткөрүп, жыргап эле жатып калдык.